Рахат Аманова, Күміш кемер. Әңгіме. Келін Мазарбұлақтың жанына олтырып, жылаңаяқ таманына кірген майда таштар менен тікенектерді тазылап теріп, бұтын су менен жуып, қанталап шыққан жерлеріне топырақ септі да, жалбырақтарды үзіп, ороп тұрып, жүзі арчысын тең бөлі айырып таңып қойды. Анан төштің түбінен алқынып ағып атқан киргил дайраны ойлуу қарады. Дайра кіргенде өйіз-бүйіз өткөндөр иригулуу миніп өтөт. Себеби бұл жер эки дайранын қошылған алабы. Су кіргенде дайралары бири-бирине атаандашкан сыбал буыттанып, бар күчүн бири-биринен чыгарчудай болуп, қошылған алабында суунун кочкулу артып, таштарды апчып агып, не бир сүрүтүү болчу. Мазарбұлақтың тұшындағы тектірчеге ес алған олтырып, жошы қызыл түстегі uzun барқыт кемзел менен қош етек көйнөгүнүн этегин чөпчар ыпы-сыпырдан тазалап, жүзін бұлақтың суысы менен жууп, мазарға чүпүрөк байлады да, анан тизелеп олтырып, кыйлага чейин Кудайга жалынды. Кудайга жалынганда көкөктөп кирген дайрадан өтүп алсам экен деп жалынган жок, андай оюна да келбеди. Санасын елеп алған, болочок бактысын тилеп жалынды. Ажалана али бере албай турганын, азыр болуп аткандын баары Кудайдын сыноосу экенин туюп турду. Буудайграң жылдыздуу чырайынан чечкиндүүлүк менен кайрат көрүнүп турган жаш келин чөк түшкөн абалында колун жайып, анан көкүрөгүн бооруна алып, көккө карап сыйынып алды да, акырында кылдыйлап түшүп, дайраны телмиреп карап олтурду. Күрпүлдөгөн суунун шарынан араң угулган үндөрдө кулагы чалып, маңдайды карады. Өйүздөгү заставадан муну баятаан бери дүрбү менен кызыгып карап турган орус чегарачылардын келатканын көрдү. Мындай жактагы жардан ылдый түшүп, сай менен атчан чаап, заматта жетип келген аскерлерди кайдыгер карап койду. Келген 3 чегарачынын ол бурлуусу сууга атчан кирип баратып, шеригин түшүрүп, бир атты жетиреп алды да, өйүзгө жеткенде келинге «Мин» деп ишарат кылды. Анан жообун күтпөстөн шап билектен алып атка мингизип, берки өйүзгө өтүп келини да түшүрдү. Келин малма суу болгон көйнөгүнүн этегине жылаңаяк бутун кымтылап, жерге олтура калды. Беркилер мунун корунуп, тартынып атканын дароо түшүнүштү. Куйкул сары чач чегарачылар келиндин турпатына тигилип, кордук көргөнү байкалбаган, тескерисинче кийген кийиминен алтын сырга, билерек, акак шуруларынан бардар жерден экени көрүнүп турганынан, бул байдын качкан токолу же кудалап койгон жерине көңүлү жок, үйүнөн качкан байдын кызы деп божомолдошту. Анткени аскерлер жергиликтүү тоолуктардын жашоосун жакындан билип калышкан болчу. Үчөө келиндин таш тикенек кирип тытылып калган бутуна таңдана карап, өздөрүнчө бирдемелерди айтып, кызуу талашып тартышып, анан жергиликтүү кара кыргыздардын жашоосуна кийлигишпейли дештиби, байдын кызы же токолу болсо, аркасынан куугун келсе, баледе калабыз дештиби, биртке туруп аттарына шапа-шупа минип, жар башындагы заставага чаап кетишти. Атайын эл көрбөсүн деп, кечки маалга туштап, күнбатыштагы Мазарбулак түшчү ээн кыя жолго салган эле, эме чычырканак баскан бөкөймөнүн ичи менен жүрүп, күн чыгыш тараптагы тебөрдөштөгү жайлоого таңгамаал чыгып кетиш керек. Ошон үчүн кайненеси менен энеси айтып дайындагандай, дарыянын боюндагы чоң үңкүргө кирип, кемзелин жайды да ооз жакка сулук кылады. Уйкусу канып калыптыр. Таң ат элек экен, айдын шооласы үңкүрдүн ичине билинер-билинбес түшүп, сыртта теребел көшүлүп мактырайт. Башын оң жагына буруп, өрөл-бөрөл жарык түшкөн үңкүрдүн ичин бер сыйра карабанан, сол жагына бурулуп асмандагы бадырайхан жылдыздарды, маңдай жактагы тайгак ташты, көк кыя менен кайыңдага кирип кетчү жолду карап жатты. Атасы бул кызды бешикте жаткан кезинде Соотбек бейдин баласына макул көрүп кудалашып койгон эле. Жылдар кубалашып, кыз бала дегенин ургаачы заадисине тартып, тез эле көзгө көрүнө түштү. Болгондо да тунук жүзү албырап, тал-тал чачы жаа кылдый төгүлгөн сулуу бикеч болду. Айлуу түндүн ак чөлмөгүн издеген ойнок,
Аруутай кезинде bir айылда birge өсүп, birge чоңойгон келишимдүү жигитке көңүл шерти байланып калбадыбы? Тагдырдын жазганы белем баш кошобуз деген тилектери ташкап, атасынын айтканын эки кылбаган жигит көңүлүнө төп келбеген кызга үйлөнүп, кыз да Соотбек бийдин баласына көз жашын төгүп баш кошту. Баш кошууга баш кошуу экен. Бирок дили арзыбаган бирөөгө жан түгөй болуп, ышкысын жандырып жашап кетүү, эртеликке жошону түгөйүм деп кабылдоо ашык чандар үчүн оор болду. Экөө тең бирге болобуз деген шертине туруп, акыры жубайлары менен ажырашты. Келин төркүлөп келген боюнча кетпей койду. Жигит сүйкүмү жок келинчегин төркүлөтүп алып барган боюнча алып келбей койду. Келиндин ушу таптагы жылаң аяк тоо таш кезген сапарынын башаты ошондон башталды. Эсине 15 жашында тийген биринчи күйөөсү элестеди. Жок. Кандай болсо да аны менен жашаганга көңүлү келбейт болчу. Андан көрө өлкөн артык эле. Баланын атасы элдин баарын жайлоого чыгарып ийип, келинин ээрчитип байбичеси экөө чоң кара колдон түшүп, теылдыйдагы жардын кычыгындагы тикенектердин артына чычкан өткүс кылып жашырылган темир эшиктүү жертөлөгө алып кирип, ичиндеги кызыл дүнүйөнү көрсөтүп айтканы эсинде. Балам, энең экөөбүз сага эле ишенебиз. Азыр заман тынч эмес. Ак орус, кызыл орус болуп бөлүнүп атат. Кемдин ким экенин деле билбей калдык. Мынабы дүнүйөнү энең үчөөбүз эле билебиз. Кокус бирдеме болуп кетсе сага тапшырабыз. Сен Кудайга аманатсың. Биздин жалгыз жаманыбызды ээрчитип адам кылып кетсең болду, балам. Деп 15 жаштагы эстүү келинине ишеніч арткан эле. Ошондогу кызыл дүнүйө көз алдында калды. Бирок дүнүйө да көзүнө көрүнбөдү. Кайната кайненесинин бапестеп отурган жакшылыгы да көрүнбөдү. Төркүлөгөн боюнча уулу канча барса да ынабай, ортомчуларга ынабай, кайын журтуна келбей койгон келининин аркасынан байбичесин ээрчитип, жан жөкөрлөрү менен өзү келе жаткан Соотбек бийди орустар тайгак таштан өткөрбөй коюшту. Кайласы кеткен тоодой таштай бей аркасына кайтып кеткенге мажбур болду. Ата байбиче, келиндин да Кудайга айтканы бар окшойт. Жолубузду минтип орустар бууп койду. Артка кайталы. Келин болсо да балабыздай болуп калды эле. Кел байбиче, батабызды берели. Деп батасын берип, белиндеги күмүш кемерин чечип, байбиче колундагы күмүш билеригин чечип берет да, жигиттеринин бирин кайыңды аркылуу чаптырат. Аманатты Кудайга тапшыр. Келиним уулду болсо, бешигине мынабу күмүш кемерди артып койсун. Байбичем экөөбүздүн Кудайга эч кандай кинебиз жок. Белимден чечип берген белегим байбичем экөөбүздүн келинибизге берген батабыз болсун. Амин. Деп артка кайтат. Бейдин аркасынан көп узабай орустар сая түшүп, Кашкарга изин суутуп кеткен боюнча кайран киши дайынсыз эле. Соотбек бийдин аманаты кыздын энесинин колуна тиет. Байына айткандан заарканган байбиче кызына гана айтып, күмүш кемерди билерикти бекитип жүргөн болчу. Келин кайнатасы менен кайненеси жолу болбой кайтып кеткен жерди карап отуруп, ата, эне, кечирип коюңуздар мени кечирип коюңуздар, деп алгач шыбырап анан эчкирип кирди. Көңүлүндө асабадай сыйлуу боюнча калган ушул эки адамдын кечиримин туйса, жараткан Кудай туйгандыр. Телегей тегиз бактысына кошул ташыл кыжаала той ичинен жеп жүрбөдү беле. Көрсө сүйгөнүнө жетүү дүйнөсү түгөл болуу эмес турбайбы? Толук бакыт эмес турбайбы? Андай дүйнөсү түгөл бакыттын даамын татыш үчүн иштен жеген санаа болбошу керектигин кийин түшүнүп атпайбы? Күмүш кемер менен билерикти энеси көрсөткөндөн бери көңүлүнүн тереңинде асыл адамдардын көңүлүнө азар берип койдум, аттең деген санаа ичинен жеп жүргөнү жалганбы? Сыртынан сыр бербегени менен кайнатасы менен кайненесинин аманатын эстеген сайын ичинен жүз өлүп, жүз тирилип жүргөнү жалганбы? Акылгөй энеси аманат тууралуу экинчи ооз ачкан жок, бирок жүзүндөгү беймаса көлөкөчү.
Айрыкча энесинин жүзүндөгү ушул беймаса көлөгөнү көргөн сайын жүрөгү тилингени жалганбы? Мына азыр Кудай алдында агарып алгандай жеңилдеп алды. Кыжаала тойлорунун эсесин чыгарып алгандай жеңилдеди. Кудайдын кудурети менен жүрөгүнүн түпкүрүнөн суурулуп чыккан ыйы менен агарып алгандай болду. Ал азыр өлүмгө да кайыл эле. Ажал алып кетем десе, бактылуу болуп күлүп кетмек. Анткени жаны жай алып агарып турду. Өрүл барал таң атты. Сайда өскөн чычырканак токойдун ичи менен жолго түштү да, теректин өрдөшүнө караңгы түн киргенде араң жетти. Жардын башы менен төтө жолго түшүп, ары бери каттаган элдин көзүнө урунгусу келбеди. Үстүндөгү кемзел менен көйнөгө биртке тооруксуптур. Буту жыңайлык болбосо кечке маал жетмек. Сай бойлоп өткөн чычырканак токойдун тикенектер жанын чыгара таманына өтүп, көгөрүп, шишип чыккан бутуна киргендерин терип отура калып, киши кара көрүнсө буйтка жерге бекинип атып, жайлоонун өртөшүнө жеткиче түңкүрүп калган эле. Кече энеси менен кайненеси айткан дөңсөөдө обочодо турган 6 канат боз үйдү таап акырын кирип барды. Боз үйдө очоктун боюнда откалап отурган, заң кайган ак элечек кийген, жүзүн кабат бырыш баскан бөбө кемпир отуруптур. Башка эч ким жок. Бөбө эне келген элди көргөнү атайын жалгыз боз үйдө турат болчу. Келин киргенде башын буруп карап койду да үн катты. Деги эле кеч келдиң да. Баятан бери сени келет деп күтүп олтурам. Бөбө эне бүгүн келеримди каяктан билди деп таң калган келин акырын унчукты. Арыбаңыз эне. Келгенимди каяктан билди деп таң калбай бери жаныма өт. Кече карасам сага жол түшүп аткан, кантсе да заадыбыз бир атадан тараган эжесиңдебиз. Көңүлүм түтпөй жолуңду карадым. Келе турган болуп камынып калыптырсың. Анан келе жатканыңды көрдүм. Бери жаныма өт да жылуу суу алып колу башыңды жууп даарат алып кел. Анан жабыкшыдан менин кийимдеримден алып кий. Атала куюп эч, шам-шум этип уктап ал. Анан сүйлөшөбүз. Келин очоктун боюна өтүп, нарыдан бери бөбө кемпир айткандын баарын аткарып, таштыкене кирген буттарынын ооруксунуп жатканын да билгизбей, элпек кыймылдап, төшөк салып эненин жанына баш койду. Бир сөз айттырбай арыдан бери баарын оюндагыдай жасап, жайган дасмалды жыйып, аталай ичкен аягын таза жууп, аяк капка салып, жаздыкка баш койгон сиңдисине ичи жылган кемпир туруп, үшүп калыптыр деп, тон алып келип келиндин үстүнө жаап, өзү да жатканга камынды. Сергек келин кумгандын капкагы ачылып жабылганын угуп, акырын турду да жаткан жерди иреттеп, бөбө кемпир намазын окуп бүткүчө отту улуулатып жагып, дастаркан жайып, таңкы даамды коюп, эненин отура турган жерин дайындап койду. Ак шайы чоң жоолукту башына чалып байлап, көлбөгөн көйнөгү менен жашыл баркыт кемзелинин үстүнөн желбегей ичик жамган кемпир бир куюм чайын ичип болуп сөз баштады. Садакаң кетейиним, зирегим адамдын көңүлүнө азар бергендин акыбети болот. Эч нерсеге карабай көңүлүңө жаккан жигитке баш кошуп убактылуу болдуң. Бирок балалуу болбой асабыңды жедиң. Башкасын кой, күйөөң салынды кылып таштап койгон кыздын көңүл акысы бар да кыралдым. Күйөөң экөөң ушу же жубан эмес же кыз эмес салынды болуп, орто жолдо калган бечараны ойлогон жоксуңар да кагылайын. Анын күнөөсү эмне? Каным, о Кудай. Чындап эле күндөш атыгып калган ушул каным бечараны бери да жолу кантип экен деп ойлоптур. Күйөөсүнөн да кызыгып сурабаптыр. Жабылуу аяк, жабылуу боюнча калсын деп каным тууралуу сөз козгобойт эле. Болбосо бала кезинен эле анын аянычтуу тагдырын билген үчүн азыркы албан субандай күйөөсүн агыра көрбөй койбодубу? Арзыганы экөөнө эки башка жолго салган жазмыштын буйругу ого бетер адилетсиз, ого бетер таш боор көрүнүп туруп албадыбы? Ошол жазмышка кашкая өчөшүп атып, акыры күйөөсү экөө көздөгөнүнө жетти эле. Балалуу болбой жатат деп энен келгенде, кызың наар тартпай жылаң аяк келсин, кайра келген жолу менен кетсин деп жөн айткан жокмун.
Аны тилиме салып, Кудай сага сыноо берди. Бутуңа таш менен тикен кирип, бир күндүк тарткан азаптан эле канча кыйналдың. Канымдын акыбалын эми түшүндүңбү? Түшүндүм мени. Деги айтыңызчы, мен тилегиме жетемби? Бактылуу боломбу? Бактылуу боласың. Бир эмес бир нече жолу бешик терметесиң. Болгону мындан аркы жолуңда керт башыңды ойлой бербей, карабашыл кишинин да убал сообун эске алып, бейлиңди кенен салып жүр. Тагдыр дагы далай жолу сынап көрөт. Дагы да тарткылыгың бар. Андан алган нускаң эсиңде болсун. Азыр тургундагы садага болоюнум таң атып келатат, келген жолуңа түш. Бирөө жарым байкап калбасын, этияттап көздөн далда кет. Мен айткан сөздөрдү акылыңа салып калчап, дилиңе салып муютуп ал. Жолго түшкөн келин дарыянын боюндагы баягы чоң үңкүргө караңгыда жетти да, көңүлү эч нерсеге чаппай, канталап көгөргөн буттарынын ооруганына да кайыл, ооз жакта отурду. Бөбү эненин бир нече жолу бешик терметесиң дегени да бейкун көңүлүн жибите албады. Ал ушунча азап жеп, ушул үчүн барды эле го бөбү энеге. Азыр болсо бул сөзгө кайдыгер эле. Көз алдына кара тору, пекене бой, буттары ооруйбу же кандай тайтактап баскан арык, ыраңыз серт кыз элестеди. Канымдын элеси жол бою ээрчип келди. Анын кара сургулт серт өңү, тайтактаган майыптыгы ажырашууга даана себеп болгон эле. Кудайдын кылган иши да, 10 баланын ичинен ушу кызыбыз кайсы жазгына ушундай майып болуп туулуп калды билбейбиз. Бешиктеги кезинде билбей кудалашкан экенбиз. Убадага туруп уулуңарды үйлөнттүңөр, дообуз жок деген ата энеси эчи дарты ичинде кызын унчукпай алып калышкан. Эл журт да бул чечимди туура көрдү. Келбетине акыл эси төп жигиттин чечимин баары туура көргөн. Келин да албай кушту көңүл бурганга арзыбайт деген. Демек, аны ошондой майып кылып жаратса, Кудайдын буйругу. Кудай биз тарапта деген түгөйлөр ал бичарага маани беришкен эмес. Ошол майып бичаранын көңүлү эмне болду деп бир пенде маани бербептир. Бирөө да маани бербептир. Керек болсо канымдын ата энеси деле маани бербептир. Балалуу болуп калсам экен деп, ит кушка жем болгонго да, арам өлүп калганга да кайыл болуп, элден журттан бекинем деп азабын жеп баргыча, келер келгиче чычырканак тукойдун ичи менен басып жүрүп, мынаке аксаңдатып бастырып, майыптын азабын бир күн болсо да Кудай көзүнө сайып көрсөтүп койду. Азыр ал күйөөсүнө да, өзүнө да, балалуу бололу деген тилегине да кайдыгер тартып, өзүнө окшоп адамдын кемтигине кесир кылган адам атмайдан көңүлү калып турду. Бул да бир Кудай жараткан пенде дебей, бирин тоготпой башын аттап, экинчисин теңине албай койду эле. Анаке, бала эле болсо болду. Бап эстеп койнума салып багып алат элем деп Кудайга зар болду. Адам атмай өзүндөй мерез экенине ынанды. Болгону ыраңы серт болгон үчүн, жылдызы суук болгон үчүн, майып болгон үчүн өзү баш болуп, баары ханым байкушту тирүүлөй чийинден чийип таштаптыр. Бирөө да байкуш майыптын көңүлү эмне болду экен дебептир. Бирөө да бул да тирүү жанго дебеген өзүнөн, байкушту көңүл бурууга арзыбаган текейден көргөн өзүнөн көңүлү калып турду. Канымды эмне үчүн алып кал дебеди экен? Эмне үчүн? Байкуш ичсе бир кесе аш ичет эле го. Күндөш болот деп чочулай турган себеби да жок эле го. Ал бичара эми эмне болот? Эмне болмок эле? Ата энесинин көзү барда биртке төркүнгө батып жүрөт. Андан кийин төркүндөгү келиндин орту улакыт эмеспи? Ал байкушту эми колдон колго өткөрүп, кемдин аялы өлсө бала бакырага бакмачы, кемдин кемпири өлсө чал чабырга бакмачы кылып, төрткүнчүлүк кылышат экен да, бир кесе аш башпанек үчүн. Кечегиде агардым деп каадасынган өзүн өзү ушул саам жек көрүп турду. Бул дүйнөнү ушундай тагдырга себепчи болгон адам атмайдын баарынан көңүлү калып турду. Өз жаны өз денесине батпай, дегеле жанын коерго жер таппай өксөдү. Бешик терметкени 5 жылга аяк басып, анысы айыбына айланып,
Ауысын ажындарының жақшылардың назарынан қалған еме деген сөздеріні уғы бүткен келіндін жашуғы қызығы кетіп баратқан әрі. Қаным, мен құруын саға бұйырпаған бақытты маған әсіп қылабы құдайым. Байқұшым, сенде емне жазық. Жазмышым енчілеген сүйкімсіз ерімді бойыма жуыт албай қойсам, менде емне жазық. Бой тартқандан бері арзышып, сүйішіп жүргенім, сенің ерің болып қалса, аға көксеп тиген, менде емне жазық, қаным. Сенде емне жазықта, менде емне жазық. Байқұшым, кешір мені. Қаным, мен құруын. Деп айтып, жолығының учыменен көлдігін көз жашына аршып, дария жаққа теңселіп барды. Башы салмақтанып орып, көздері қараңғылашып шыққаннан мұздақ суға беті қолын чайып сергіп алғысы келді. Қочқол қызыл суының тайыз кечүүсүнө бутун малып, беті қолын суға чайып атқанын білет. Анан береге күрпүлдөп кирип аткан суунун улуу жагына байкабай бут коюп алды же, суу улуулап кирди бе, буту ташка сыйгаланып тайган эсинде. Ал бут дарыянын агымы жыга койгонун, чоочуп кыйкырганын, муздак суу денесин какшатканын гана билет. Андан ары алкынган суунун шарагымы келинди назик, жеп жеңил денесин муздак кучагына урой тартып, өлгүртпөй агызып кетти. Көзүн ачса, кенен сайда жайылып аккан суунун алабы тарам-тарам болуп тайыздаган жеринде дарыянын боюндагы чычырканак токойдун жанында жаттыр. Башы энги-денги жаны сууну окушуп алып кайра сулк жатты. Кайдын шооласы айланага төгүлүп теребел жем-жырт. Бер гана тоонун түбүндө кирген дарыянын күрпүлдөгөн угулат. Келиндин зирек акылы көзгө сайгандай айтып атты. Тур өйдө, эмне жадасың кыйратып койгонсуп. Кандай күн көрсөң да кайыл болуп жаша. Каным бечарада баарына кайыл болуп жашап атат. Тур өйдө. Канымдай бечаралардын сообуна калып өлсөң дагы. Балалуу болсоң болосуң, болбосо жок. Балалуу болбосоң көп болсо, канымдай болуп бакмачы болорсуң. Тур өйдө. Ошентип өзүнө өзү эс болуп, өзүнө өзү эш болгон келин кийимдерин чечип бир сыйра сыгып алды да, жанчылган денесинин ооруксунганына да, тытылган жылаң аяк бутунун сыздаганына да көңүл бурбай, эми кудай эмес, өзүн өзү жазалагандай өчөшүп басып бүлөсүнө кайтып баратты. 9 айдан кийин келин бал канактай уул төрөдү. Кайнатасы менен кайненеси мал жанын аябай жентек той беришти. Баланы бешикке салаарда берилбеген аманаттын айыбынан чочулаган Жалибайдын байбичеси кудагыйын тээ жайлуунун төрүнө атайын эендетип тигизилген боз үйгө чакырып, кызы менен күйөө баласын небереси менен кошо алдырып, Сугутбек бейдин аманатын көрсөтүп, болгонун болгондой айтып берди. Күмүшкемерди көргөн андагы бий менен байдын ок жегендей абалына ошол түн байбичелери менен жаш жубайларынын бешикте болпоюп жаткан бөбөк күбө болду. Кан куда, балдардын көңүлү деп сен экөөбүз эмне кылдык а? Атаны кайран Сугутбегим ай, атаны кайраным ай. Адамдын асыл экенсең, баласын чаңган келинге батасын берген береним ай, эреним ай, байбичесин айт. Деген бийдин түндүктөй зор денеси күйүп, күл болуп кетпей, сары чийкил жүзү көгөрүп кеткендей болду. Бай жер катуулугунан калды. Арык чырай узун бою кичирейип кеткенсип, кызыл чийки жүзүнөн жер сууга батпаган өкүнөч көрүнүп турду. Этек жакта олтурган кызы менен күйөө баласын бир карап, болпоюп дүйнө капары бешикте жаткан небересин бир карап, ойго батып, кыйлыга отурду. Бардыгы ойго чөгүбүн чыгарбай тунчурашты. Кыйлап өтүп, байбичесинин колунан күмүш кемерди алган бай унчукпай барып, зарыга күткөн небересинин бешигине артып койду. Жылдар өтүп, бакуат бактылуу жашаган түгөйлөр ордо жашка барып калганда, маңдайдагы кошуна чалды зайып таптык деп бала бакырасы үйлөнтүп коюшту. Кошуна катын калаштар менен чалдын зайыбын көргөнү киргенде, аял кудайдын эсебине тан берди. Бул баягы каным эле. Канымдын кара сургулт серт жүзүнө бырыш эрте түшүптүр. Өңү кер сары. Турмуштан оор түйшүк тартканы көрүнүп турат.
Байкуштун багыбалары болгондо чалдын үйүн башпанек тутуп келет беле деп ичинен сыздап алды. Келген зайып ким экенин айтканда күйөөсү да таң калганын жашыра албай турду. Күндөр өткөн сайын кудай кошуналардын ымаласы ысык боло баштады. Каным, жайлоодон бир карын майды, бир башты курутту сага жасап келдим. Кыздар жупка жайып кургатып коюшту. Кышындасы курутка салып жегенге кыздар жупка жайып берип турушат. Анан чара берчи, топоздун эти бар эле, салып берейин. Үйдүн ичинен канымдын ачуулуу үнү угулду. Деги эле муну кара, бардар киши болуп ташынып, биз ачка калгансып. Угуп алат деп койбой, дайыма ачык эле кейинип, кепчинип, урушуп, кагынып, силкинип турчу каным баары бир чара көтөрүп чыкты. Меймандарды эртеңкиге чакырдык. Акем экөөңөр даяр болуп тургула. Даяр болгудай эмне? Биз ашуу ашып келмек белек ботом. 5 кадам маңдай теске отурабыз го. Жакшына болчунара. Деген канымдын заар чачкан тилине дайыма үн чыкпайт. Күлүп эле коет. Себеби турмуштун ачуусун көп татып калган канымдын жанын кагуу силкүүдөн калкалай турган тилинен башка эмнеси бар эле? Көрүнгөн үйгө барып, өгөйгө башын батырып жүрүш оңой дейсиңби? Кудай андайдан сактасын. Мусапыр жанын калкалаш үчүн тилин кайрап көнүп, заарын чачканга уста болду да бичара. Каным эмне десе да жарашат деп, ичинен Кудай кошуна болуп калганына сүйүнөт. Барган сайын каным да өзгөрдү. Жайлоодогу кошуналары ооз тийсин деп, базар учардан келип калган алма, өрүк, кампут, печени болсо балдарына деп атайын берип жиберет. Бара-бара зайыптардын ынтымагынан кошуналары жакын болуп кетишти. Күйөөсү ким келбесин дайыма төргө акем менен каным отурсун дейт. Бар тапканын алгач, ушу Кудай кошуналарым ооз тийсин деп турат. Бирдеме болсо кеңешип алгач ушуларды чакырат. Канымдын урушуп кейип кепчигени кадимки эле көнүмүш адат эле. Анын ачуулуу сөздөрү угулуп турбаса эсеби эмес эле. Бир жакка бир күн айылчылап кетсе, чалы баш болуп, оңкулдап жаман болушат. Уул кыздары да айылдан келаткан канымды көргөндө, канымтай эже келатат деп сүйүнүп чуркашат. Балдарына канымтай эжеңер мага эже болот деген. Мени тим эле сагынып кетишкенсиген ашалда бичелер. Муну карасаң тим эле. Мени сагындыңар дейсиңерби, а? Каяктан? Бул тайтаңдап кампут менен томпок печени алып келатат дейсиңер да. Деген каным чал менен маңдайдагы кошуналарына атаган түйүнчөгүн бирөөсүнө карматып, кемзели менен чепкининин чөнтөгүн чукулап калат. Кайда барса да качанкы бир кездеги күнүлөшүнүн балдарына атап момпосу менен печениден чөнтөгүнө салып алат. Канымтай эжем келди деп өзүн карай чуркап келаткан ашалда бичелерди көргөндө, үйүмө жеттим а деп сүйүнгөн каным балдарга бирден экиден тийчү момпосу менен печениди издеп, адатынча чөнтөгүн чукулап калды.